21 bölüm. Israilliktар Mispada eç kimimiz Benjamin uğulдарına kız berбейбиз деп ант berişti. El Beytelge gelip oşol jerde kечке чейин Кудайдын алдында отуруп алып өкүрүп ыйлады. Алар мындай дешти: "О Israilliktардын Кудай Теңири, эмне үчүн Исраилда ушундай болду? Эми анын бир уруусу жок болду." El эртеси эртең менен эрте туруп, ошол жерге курмандык чалынуучу жай куруп, Теңирге арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды, тынчтык курмандыктарын чалды. Исраил уулдары Теңирдин алдына Исраил урууларынын ичинен ким келбей калды дешти. Анткени Миспага Теңирдин алдына келбей калган адам өлүм жазасына тартылат деген катуу каргыш айтылган эле. Исраил уулдары бир туугандары Бенжамин уулдарына боор оруп мындай дешти: "Азыр Исраилдин бир уруусу кесилип ташталды. Тирүү калгандарга кайдан аял алып беребиз? Аларга кыз бербейбиз" деп Теңирдин алдында ант бербедик беле? Алар дагы Миспага Теңирдин алдына Исраил урууларынын ичинен ким келбей калды дешти. Теңирдин алдына Станга Гилаттын жабешинен эч ким келбептир. Алар келген элди кыдырып көрүшкөндө Гилаттын жабешинин тургундарынан эч ким келбептир. Жамаат 12 000 эр жүрөк жигитке мындай буйрук берип жөнөттү: "Баргыла, Гилаттын жабешинин тургундарын аял дебей, бала дебей кылычтап кыргыла. Дагы мындай кылгыла: баардык эркектерин, эркек көргөн баардык аялдарын кырып салгыла." Ошондо алар Гилаттын жабешинин тургундарынын ичинен эркек көрө элек 400 кызды таап, Канаан жериндеги Шило станына алып келишти. Анан бүт жамаат Римон аскасындагы Бенжамин уулдары менен сүйлөшүүгө чабарман жөнөтүп, аларга тынчтык жарыялады. Ошондо Бенжамин уулдары кайрылып келишти. Гилаттын жабешиндеги өздөрү аман калтырган кыздарды аларга аялдыкка беришти. Бирок бул жетишсиз болуп калды. Теңир Исраил урууларына жарака кетиргендиктен Бенжамин уулдарына элдин боору оруду. Жамааттын аксакалдары калгандарына аялды кайдан табабыз? Анткени Бенжамин уулдарынын кыз келиндери түгөл кырылган дешти. Алар дагы мындай дешти: "Исраилдин бир уруусу жоюлуп кетпеш үчүн мураска калган жер тирүү калган Бенжамин уулдарына калсын. Бирок кыздарыбызды аларга аялдыкка бере албайбыз. Анткени Исраил уулдары Бенжамин уулдарына кыз бергендер каргышка калсын" деп ант беришкен. Алар дагы Бейтелден түндүккө жана Бейтелден Шекемге кетүүчү жолдон чыгышка, Лебондон түштүккө карай кеткен жердеги Шилодо Теңирдин жыл сайын өткөрүлүүчү майрамы болот дешти. Анан алар Бенжамин уулдарына мындай деп буйрук кылышты: "Барып, жүзүмзардын арасына жашынып карап тургула. Шилолук кыздар бийлегени чыгышканда, жүзүмзардан чыга калгыла да, Шилолук кыздардан ар кимиң бирден кызды ала качып, аларды Бенжамин жерине алып кеткиле. Алардын аталары же бир туугандары бизге даттанып келишсе, алар үчүн бизди кечирип койгула. Биз алардын ар бирине согуштан аял ала келген жокпуз. Силер да аларга кыздарыңарды берген жоксуңар. Берсеңер күнөөлүү болуп калмаксыңар" деп айтабыз. Бенжамин уулдары так ошондой кылышты. Өздөрүнүн санына жараша оюн шоокко келген кыздардан бирден ала качышты да өздөрүнүн үлүшүнө тийген жерлерге кайтып келишти. Шаарларды калыбына келтирип, ошол жерлерде жашап калышты. Ошол эле учурда Исраилдиктардын ар кимиси өз уруусуна, өз үй бүлөсүнө, өз энчисине тийген жерлерге тарап кетишти. Ошол убакта Исраилда падыша болгон эмес, ар ким өзү туура көргөндү кылчу. 25 бөлүм. Бийликке келгенине 3 күн болгондон кийин Фест Кейсариядан Иерусалимге жол тартты. Иерусалимде ага башкы ыйык кызмат кылуучу менен жүйүттөрдүн эң атактуу адамдары келип, Павылдын үстүнөн арызданышты. Алар андан бизге жакшылык кылып Павылды Иерусалимге чакыртып бер деп өтүнүштү. Анткени алар аны жолдо өлтүрүүнү ойлоп жатышкан эле. Бирок Фест Павылдын Кейсарияда камакта экендигин жана өзү да жакында ошол жака барарын айтты да: "Араңардан барганга мүмкүнчүлүгү барлар мени менен барышсын. Эгерде ал адамдын кандайдыр бир айыбы бар болсо, анда аны айыпташсын" деди. 8-10 күндөй Иерусалимде болгондон кийин ал Кейсарияга кайтып келди. Эртеси күнү сот тагына отуруп Павылды алып келүүнү буйруду. Павыл келгенде Иерусалимден келген жүйүттөр аны тегеректеп алып, көптөгөн оор айыптарды коюшту, бирок аларды далилдеп бере алышкан жок. Павыл болсо өзүн коргоп: "Мен жүйүттөрдүн мыйзамына да, ибадатканага да, Римдик падышага да каршы эч кандай кылмыш кылган жокмун" деди. Фест жүйүттөргө жаккысы келип Павылдан: "Иерусалимге баргың келеби? Ушул айыптоолор боюнча сени ошол жакта соттоомду каалайсыңбы" деп сурады. Павыл ага мындай деп жооп берди: "Мен падыша сотунун алдында турам. Ошондуктан ушул жерде соттолушум керек. Мен жүйүттөргө эч кандай жамандык кылган эмесмин, аны сен да жакшы билесиң. Эгерде мен айыптуу болсом, өлүм жазасына тарткыдай бир нерсе кылган болсом, анда өлүмдөн баш тартпаймын. Эгерде булардын мага койгон айыптары негизсиз болсо, анда мени эч ким булардын колуна салып бере албайт. Падыша алдында соттолууну талап кыламын." Фест кеңешчилер менен кеңешкенден кийин Павылга: "Сен падыша алдында соттолууну талап кылдың. Падыша алдына барасың" деди.
Bir neçe günden kийин Agrippa padişah menен Bernike Festi kuттукташ үчүn Кейсарияга келишти. Алар ал жерде bir neçe gün болушкандыктан Фест Павлдын иши жөнүндө падышага баяндап берди. Бул жерде Феликс тарабынан түрмөдө калтырылган bir адам бар. Мен Иерусалимге барганда жүйүттөрдүн башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдары анын үстүнөн арызданып, анын соттолуусун талап кылышты. Мен аларга айыпкер өзүнүн айыптоочулар менен беттешмейинче жана өзүн коргоп сүйлөмөйүнчө Римдиктердин салты боюнча эч бир адамды өлүм жазасына тартууга болбойт деп жооп бердим. Алар мени менен бирге бул жерге келишкенде мен эч создуктурбастан эртеси эле күнү сот тагына отурдум да ал адамды алып келүүнү буйрудум. Аны тегеректеген айыптоочулар ага каршы мен күткөндөй айып кое алышкан жок. Бирок алар менен анын ортосунда өздөрүнүн дини тууралуу жана Иса деген бир өлгөн киши тууралуу талаш бар экен. Павыл ошол Исаны тирүү деп далилдеп жатыптыр. Мен бул суроону кантип чечүүнү билбей, андан Иерусалимге барып бул иш боюнча ошол жерде соттолууну каалайсыңбы деп сурадым. Бирок Павыл өзүнүн иши боюнча Август падышанын чечимин талап кылгандыктан ага жибергенге чейин мен аны камакта кармоого буйрук бердим. Ошондо Агриппа Фестке ал адамды мен да угууну каалар элем деди. Ал ага аны эртең угасың деп жооп берди. Эртеси күнү Агриппа менен Бернике салтанат менен келип, миңбашлар жана шаардын атактуу адамдары менен сот залына киргенде Фесттин буйругу боюнча Павылды алып келишти. Ошондо Фест мындай деди: Агриппа падыша жана биз менен чогуу ушул жерде тургандар. Силер көрүп турган ушул адамга көптөгөн жүйүттөр каршы экен. Иерусалимге барганында да ушул жерде да алар мага келишип, анын өлүшүн талап кылып кыйкырышты. Бирок мен андан өлүм жазасына тарткыдай эч нерсе тапкан жокмун. Августтун алдында соттолууну талап кылгандыктан мен аны ага жөнөтүүнү чечтим. Падышага ал жөнүндө жаза турган негиздүү эч нерсем жок. Ошондуктан тергөөнүн акырында жазганга бир нерсе болсун деген ой менен аны силердин алдыңарга, айрыкча Агриппа падыша, сенин алдыңа алып келдим. Анткени туткунду айыбын көрсөтпөй туруп падышага жиберүү мен үчүн акылга сыйбаган иш. 35 бөлүм. Жүйүт падышасы Жошия уулу Жаякимдин тушунда Жеремияга Теңирден болгон сөз. Рейхаб тукумуна бар. Алар менен сүйлөш, аларды Теңир үйүнө, бөлмөлөрдүн бирине алып кел, анан аларга шарап бер. Ошондо мен Хабатсинянын уулу болгон Жеремиянын уулу Жазанияны жана анын бир туугандарын, уулдарын жана бүт Рейхаб тукумун алып чыгып, аларды Теңир үйүнө, Кудайдын кишиси Игдалия уулу Ханандын уулдарынын бөлмөсүнө алып келдим. Ал бөлмө эшиктин алдында турган сакчы Шалым уулу Масейдин бөлмөсүнүн үстүндөгү төрөлөрдүн бөлмөсүнүн жанында эле. Анан Рейхаб тукумунун алдына шарапка толгон чөйчөктөр менен кеселерди коюп, аларга шарап ичкиле дедим. Бирок алар: биз шарап ичпейбиз. Анткени биздин атабыз Рейхабтын уулу Жонадап бизге мындай буйрук берген: силер да балдарыңар да кылымдар бою шарап ичпегиле. Үй курбагыла, үрөөн сеппегиле, жүзүмзар отургузбагыла, силерде жүзүмзарлар болбосун. Бирок жер кезип жүргөн жерде узак убакыт жашаш үчүн өмүр бою чатырларда жашагыла. Биз атабыз Рейхабтын уулу Жонадап эмнени буйрук кылса, ошонун баарын аткарып жатабыз. Ал бизге: өмүрүңөр өткөнчө шарап ичпегиле, аялдарыңар да, уулдарыңар да, кыздарыңар да ичпесин. Жашаганга үй курбагыла деген. Ошон үчүн биздин жүзүмзарыбыз да, талаабыз да, айдоо жерибиз да жок. Чатырларда жашап, атабыз Жонадап бизге эмне буйруса, ошонун баардыгына тил алып аткарып жатабыз. Бабыл падышасы Небухадоносор бул жерге кирип келгенде, биз жүргүлө Каздимдердин аскерлеринен жана Арамейликтердин аскерлеринен качалы, Иерусалимге баралы дедик. Ошондуктан мына биз Иерусалимде жашап жатабыз дешти. Ошондо Жеремияга Теңирден сөз болду. Исраилдин Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: бар, жүйүт эркектер менен Иерусалим тургундарына айт: кантип эле силер ушундан менин сөзүмө тил алыш үчүн өзүңөргө акыл насаат алган жоксуңар, дейт Теңир. Рейхаб уулу Жонадаптын өз уулдарына шарап ичпегиле деп буйрук кылып айткан сөзү аткарылып жатат. Алар ушул күнгө чейин шарап ичишпейт, анткени өз атасынын буйругуна тил алышат. Мен болсо силерге тынымсыз айтып келе жатам. Мен силерге таң заардан айтып келе жатам, бирок силер мени укпай койдуңар. Мен силерге өзүмдүн бүт кулдарымды, пайгамбарларымды жиберип турдум. Мен аларды таң заардан жиберип турдум. Аларды жиберип, ар бириңер өзүңөрдүн жаман жолуңардан бурулгула, жүрүм турумуңарды оңдогула, башка кудайлардын артынан түшпөгүлө, аларга кызмат кылбагыла. Ошондо мен силерге жана силердин ата-бабаларыңарга берген ушул жерде жашайсыңар деп айткам. Бирок силер кулак салбай койдуңар, менин тилимди албай койдуңар. Ошондуктан Исраилдин Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: мына мен жүйүт аймагына жана Иерусалимдин бүт тургундарына каршы өзүм айткан баардык алааматты каптатам. Анткени мен аларга айттым, бирок алар укпай коюшту. Аларды чакырдым, бирок алар жооп бербей коюшту.
Ал эми Рейхап тукумуна Жеремия мындай деди: Ысрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Атаңар Жонадаптын буйругуна тил алганыңар үчүн, анын баардык осуяттарын сактап, баардыгын ал айткандай аткарып жатканыңар үчүн. Ысрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Рейхаптын уулу Жонадаптын тукумунан менин алдымда турган адам үзүлбөйт. 7 забур. Бенжамин тукумунан чыккан куштун иши боюнча дөөттүн Теңирге ырдаган аянычтуу ыры. Теңирим, Кудайым, мен сага ишенем. Мени куугунтукка алгандардан куткар, мени ошолордон сакта. Алар менин жанымды куткаруучу жок кезде арстан өңдүү тытып сууруп алышпасын. Теңирим, Кудайым, эгер мен бир жаман иш кылган болсом, колумда жалган иш болсо, эгер мени менен тынч жашаган адамга жамандык кылган болсом, мен эч себепсиз мага душман болгон адамды да куткаргам. Анда мени душман кууп жетип, өмүрүмдү жерге тебелеп, даңкымды гүлгө ыргытып салсын. Теңир, каарың менен ордуңан тур, душмандарымдын жаалына каршы чык. Өзүң буйрук кылган адилеттигиң үчүн ойгон. Сенин тегерегиңе топ эл жыйылат, алардын үстүнөн бийиктикке көтөрүл. Теңир элдерди соттойт. Теңирим, мени чынчылдыгыма жараша, күнөөсүздүгүмө жараша сотто. Ыймансыздардын кыянаттыктары токтосун. Адил адамга болсо күч бер, анткени сен жүрөктөрдү, ички ойлорду сынайсың. Адилеттүү Кудай, менин калканым, таза жүрөктөрдү куткаруучу Кудай. Кудай адилеттүү сот, ал ар күнү катуу жазалоочу Кудай. Эгерде ким кайрылбаса, ал кылычын курчутуп, жаасын тартып, ошого багыттайт. Ал үчүн өлүм идишин даярдайт, өзүнүн жебелерин күйгүзүп кеткидей кылат. Мына, ыймансыз адам жамандык ойлоп, кыянаттыкка толуп жалгандык кылды. Бирөөгө казган оруна өзү түштү. Анын кылган жамандыгы өз башына кайрылып келет, анын кылган кыянаттыгы өз башына түшөт. Мен Теңирди чындык үчүн даңктайм. Эң жогорку Теңирдин ысымына ырдайм. 8 забур. Ырчылар тобунун башчысына Гат күү асбабы менен дөөттүн забуру. Теңирибиз, Кудайыбыз, сенин ысымың жер жүзүндө кандай улуу, сенин даңкың асмандан да алыс кетти. Душманың менен кек сактоочуңдун оозун жапкылыш үчүн, өзүңдүн душмандарың үчүн, наристелердин жана эмчектеги балдардын ооздору менен өзүңө даңктоо жараттың. Мен сенин колуң жасаган асманыңды, өзүң коюп койгон ай менен жылдыздарыңды карап туруп, сен унутпагыдай адам деген ким, өзүң келип тургудай адам баласы деген ким деп ойлойм. Сен адамды периштеден бир аз убакытка эле басынттың. Ага урмат менен атак даңктын таажысын кийгиздиң. Аны өз колуң менен жасагандарыңдын үстүнө башчы кылып койдуң. Бардыгын, койлор менен уйларды, ошондой эле талаадагы жырткычтарды, асмандагы куштарды, деңиздеги балыктарды жана деңиздеги бардык жандыктарды анын бутунун астына койдуң. Теңир, Кудайыбыз, сенин ысымың бүт жер жүзүндө кандай улуу.